Карабалталыктар жаңы жылга карата белектерди ала башташты. Шаардын 15 миңдей жашоочусунун үйүнө жаратылыш газ менен кошо кут киргенде эле болду. Айрыкча кожо эйкелердин маанайы көтөрүңкү Газпром Кыргызстан компаниясы шаарга экологиялык жактан таза отунду жеткирди. Карабалталыктар менен Актилек Гүлжигит кызы сүйлөшүп келди. Экологиялык таза отун Карабалта шаарына да жетти. Шаарды көгүлтүр от менен толук камсыз кылуу үчүн газды көзөмөлдөөчү жаңы пункт курулуп ишке берилди. Карабалта шаарында 6 миңдин тегерегиндеги калк жашайт. Алардын 15 миңге жакыны көгүлтүр отту алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Шаар көчөлөрүнө жалпы узундугу 40 чакырымдан ашык газ түтүктөрү тартылган. Карабалталыктар буга чейин газ баллон пайдаланышчу. Алар жаратылыш газы кыска аралыкта берилерине ишенишкен эмес. Айрыкча кожо эйкелердин маанайы көтөрүңкү. Когда надо плов варить, не поставишь ведь казан на электрическую печь. Поэтому приходилось топить очаг. Стоишь под дымом. Плов даярдаганда очокко от жакчумун, түтүнгө ышталып калчумун. Негизи эле кыш мезгилинде көчөгө чыксаң, үйдүн моорунан чыккан түтүн шаарды каптап кетет. Аны менен балдарыбыз, өзүбүз да дем алабыз. Газ болсо андай кара түтүнү жок, таза отунда. Быстро, экстренно все. Жаратылыш газы абдан кыска аралыкта бат берилди. Азырда ишенбей турабыз. Газ баллон ташып жүдөдүк эле. Эми ашканага кирсең маанай көтөрүлүп, таза тыкан дагы болуп калды. Бүгүнкү күндө өлкөнүн 26% жаратылыш газы менен камсыз болгон. 2030-жылга чейин бул көрсөткүчтү 60%га чейин көтөрүү стратегиялык тапшырмасы бар. 2 жылдык программасынын ичинде Бишкек шаарынын 7 жаңы коңушу, андан тышкары Чүй областындагы 5 жана айыл жана шаарларга газ түтүктөрдү куруу жумуштары өткөрүлүп атат. Анын ичинде 350 километр көчөдө өткөн газопроводдор курулуп бүтөт. Биздин пландарыбызда ушу 2018-жылдын аягына Бишкек шаарынын жана Чүй областындагы 100 миңден ашык тургундарына газ берүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Өлкөнү газдаштыруу өз нугунда жүрүп жатат. Газпром Кыргызстан компаниясы инвестициялык программасынын негизинде ар бир үйгө газ жеткирүүнүн аракетин көрүүдө. Ал эми Карабалта шаарына газ жеткирген курулуш иштерине 89 миллион сом сарпталды. Актилек Гүлжигит кызы, Элдер Асанбаев, Коомдук 1 канал, Чүй облусу.